Саламатсыңарбы, кымбаттуу менин окуучуларым. Баарыңарды 2020-2021 жаңы окуу жылыңар 1 сентябрь Билим күнү майрамыңар, ошондой эле өлкөбүздүн эгемендүүлүгүнүн 29 жылдык майрамы менен куттуктаймын. Албетте, адептүү жүрүш-турушуңар менен окуудагы ийгиликтерди жаратуу үчүн баарыңарга бекем ден соолук каалайм. Дүйнө жүзүнө белгилүү жазуучубуз Чыңгыз Айтматов эгер ата журт деген баштыктай сүйрөп, өзүң менен кошо алып жүрөр нерсе болсо, анын баасы сокур тыйынга татыбас эле, деп мекен жөнүндө терең философиялык ой жүгүрткөн. Байкадыңарбы балдар, жогоруда эмне жөнүндө кеп болуп жатат? Азаматсыңар, көпчүлүгүңөр таптыңар деп ишенем. Мекен жөнүндө кеп болду. Демек, бүгүнкү сабагыбыз биздин мекенибиз Кыргызстан жөнүндө. Анда сабагыбыздын темасы сүйүктүү Кыргызстаным. Сабактын максаты окуучулар ата мекенибиз Кыргызстан, анын символикалык белгилери, Кыргызстандагы 7 областтын кооз жерлери боюнча маалымат алышат. Мекен алдында жоопкерчилигин сезе билүүгө үйрөнүшөт. Мекенибизди сүйүүгө, көздүн карегиндей коргоого, ага кызмат кылууга тарбияланышат. Мекен деген шуулдагы талдардын, эне тилдин сыйкыры бар ыргагы. Мекен деген сайраганы куштардын, энелердин алдейлеген ырлары. Мекен деген дүбүрттөрү аттардын, мүрөк суусу сымалдаамы кымыздын. Мекен деген туулган жери Алптардын, Баатыр Манас, Токтогулдун, Чыңгыздын, деп Абдырашид Урбаев агайыбыздын Мекен тууралуу ойлор чыгармасындагы ыр саптарында мекен жөнүндө таамай чагылдырылган. Анын сыңарындай ар бир элдин өз мекени болот. Ал эми биздин ата мекенибиз Кыргызстан. Өлкөбүздүн расмий аталышы Кыргыз Республикасы. 1991 жылы 31 августта Кыргызстан өз алдынча эгемендүү мамлекет болуп жарыяланган. Кыргызстанды жердеген улуу кыргыз эли. Улуттук тилибиз кыргыз тили. Улуттук кийимдерибиз, улуттук оюндарыбыз, улуттук каада салттарыбыз бар улуу элдин урпактарыбыз. Кыргызстанда жалаң эле кыргыз эли жашабай, 100дөн ашуун улуттун өкүлдөрү жашайт. 6 миллиондон ашык калкы бар өлкөбүздүн акча бирдиги сом экенин билебиз, балдар. Ошондой эле мамлекетибиздин негизги мыйзамы болгон Конституциясы, чек арасы жана өзүнө таандык символикалык белгилери бар. Кыргыз боз үйүнүн түндүгү ар дайым көтөрүлүп турсун деген максатта түндүктүн сүрөтү тартылган туубуз желбиреп даңкталат. Ак мөңгүлүү ала тоо, чалкып жаткан ысык көл, күндүн нуруна балкып, эркиндиктин символу болгон ак шуңкар канатын жайып, кыргыз элинин эмгегин камтыган гербибиз бардык маанилүү документтерде, мөөрлөрдө түбөлүккө сакталат. Ал эми мамлекетибиздин гимни оң колду жүрөктүн тушуна коюп, мамлекеттик салтанат иш-чараларда жана өлкөбүздүн атын чыгарган жеңиштерде ырдалат. Балдар, Кыргызстанда канча област бар? Борбор шаарыбыз кайсы шаар? Биз кайсы областта жашайбыз? Кыргызстанда 7 област бар. Борбор шаарыбыз Бишкек. Биз Жалал Абад областында жашайбыз. Азаматсың кызым. Кыргызстан өтө кичинекей өлкө болсо да, дүйнө жүзүн өзүнүн керемет кооздугу менен суктандырат. Ошондуктан Кыргызстандын 7 областындагы белгилүү кооз жерлерин суктанып көрүүгө чакырам. Жалал Абад областы жаңгактуу Арстанбап токою, көркөмдүү Сары Челеги менен, Ош областы ыйык касиеттүү Сулайман тоосу, шаар аралап аккан Ак буурасы менен, Баткен областы төгөрөктүн 4 бурчунда кездешпеген Айгүл гүлү, Өрүк зары менен, Чүй областы 1000 жылдык Бурана мунарасы, тарыхый эстеликтери менен, Талас областы Улуу Манас атабыздын күмбөзүнүн жанында жайгашкан Маназордо комплекси менен, Нарын областы эң чоң
суусу мол Нарын дарыясы, ажайып кооз Соң көлү менен. Ошондой эле Ысык көл областы болсо Кыргызстандын бермети болгон Көгүлтүр көлү менен даңкталат. Мына ушул кооз элерибизди душманга тебелетпей, кооздугуна кол салбай, намустуу элибиздин салтын сактап, тилибизди, дилибизди жоготпой, улуттук баалуулуктарыбызды барктап, укумдан тукумга өткөрүп берип жашоо бул биздин эң негизги милдетибиз. Мекенибиз биздин үйүбүз. Жылдан жылга Кыргызстан өнүгүп, гүлдөп өсүүнүн жолунда. Булбул гүлзарын сүйөт, адам мекенин сүйөт демекчи, өлкөбүздөн бир аз алыстасак, анын топурагына зар болобуз. Андыктан туулган жердин топурагы алтын деген акыл кеп бекеринен калбаган. Азыр биз жаш болсок да мекенибизге салым кошо алабыз. Кантип деген суроо салдыңар окшойт балдар. Ооба, биздин азыртан баштап тазалыкты сактап, өзүбүздүн ден соолукка кам көргөнүбүз, ата-энени, улууларды сыйлап, кичүүлөргө ызаат көрсөткөнүбүз, жаратылышка аяр мамиле жасап, улуттар аралык ынтымакты, достукту чыңдап, келечекке ишенимдүү кадам таштаганыбыз мекенге кошкон зор салымыбыз болот эмеспи? Мен мекен үчүн эмне кылдым деген суроону ар дайым өзүбүзгө берип, мекен алдында жоопкерчиликтүү болууга үйрөнөлү. Азаматсыңар, анда үйгө тапшырма алууга кезек келди. Биринчи тапшырма: мекенибиздин кооздугун элестетип сүрөт тарткыла. Экинчи тапшырма: өзүбүздүн кичи мекенибиз болгон айылыбыз жөнүндө айтып берүүгө даярдангыла. Тапшырма аткарууда баарыңарга ийгилик каалайм. Ар бириңер сүйүктүү Кыргызстаныбызга салым кошо алат деп ишенемин. Кийинки видео сабактан көрүшкөнчө саламатта болгула. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Силер менен мен Тажимырзаева Айгүл эжекеңер болдум.